Бүгүнкү күнү чынын деле жалап атан кыз ыйлап чалып атат да, жаш кыз. Ата энем жеткен бай дейт. Бардыгы бар, бирок дагы деле иштейт. Үйдө өзүм жалгыз калтырып кетет. Келе жатканда эле тамак кылып кой, биз баратабыз. Болду, жат. Мындай отуруп сүйлөшпөйт. Менин оюмду, менин максатымды бири дагы укпайт. Не керек? Көп сүйлөбөчү, ана акча турбайбы? Ананы кыл, муну кыл, болду, жат. Анан кылдың, муну кылдыңбы? Мени укпайт, мен эмне кылышым керек? Асын өлүшүм керекпи? Же башка жака качып кетишим керекпи? Уже качканга дагы даяр, асыл өлгөнгө дагы даяр да. Неге? Алар манал эле жетсе болот балага деп атат да. Материалдык нерсе. Материалдык нерсе. Бул эч нерсени чечпейт. Мунун кызыгы кеткен ал балагачы. Ал деле бирөө менен сүйлөшүп олтургусу келет, ал деле алдыга өскөсү, жылгысы келет. Адам менен адам сүйлөш керек да. Тым пыйлы болуп турдун, бук болуп өлөсүң го. Ошондуктан ар бирөөбүз балдарыбызга, кыздарыбызга, ошол эле учурда ата-энебизге, бир тууганыбызга көңүл бурушубуз керек. Буларды тарбия болуш үчүн башка туугандар менен тааныштырыш дагы керек. Туугандар менен ким досу, ким бөлөсү, ким жээни, ким таекеси, аларды дагы билсин. Барып аладын балдары менен чогуу ойносун, өссүн, урматтуу тууган. Үйдө эле камап алып, мана бөлмө сеники, мана бөлмө сеники, бири-бириге кирбе. Я Алла, андай болбойт да. Бүгүнкү күнү бири-биринин бөлмөсүгө киргендик үчүн урушуп атат. Ата-эне ага туура түшүндүргөн олдуга анын бөлмөсүгө неге киресиң деп кайра урушуп атат да. Үйүндө олтуруп, балдар үжө бөлүнүп, мана менин бөлмөм, мана сенин бөлмөң. Каршы менин бөлмөгө кирбе. Ал эмне кылып атат? Иши жок. Ыйлабайла, кыскасы, ден баш таза жүрсө болду. Бул биякта эмне кылып атат? Иши жок. Аны менен болбойт. Албетте имам Малик рахматуллах алейхи айткан, намаз окулуп жаткан учурда аркада жаш балдардын үнү угулуп турбаса, бул коомдун келечеги коркунучтуу деген. Биздин келечегибиз не болуп барат? Бүгүн ата өзү намазга барбайт. Барса дагы баласын алып барбайт. Ал балам эмне менен чоңоюп атат? Эртең чоңойгондо биз ошонун колуга калабыз. Мамлекетибиз ошонун колуга калат. Ошол эле биздин келечегибиз. Кече аксакалдарга тийиштүү айттым. Бизде баланын баласы небере деп коет го, Небере, кыргыздын эмне берем деген сөздөн алынган да. Не берем? Эмне берем? Эмне берем? Ошондон алынган да. Азыр эми тойго келди, үйгө барса эле небере чыгат, чоң ата депчи. Не берем? Эми анаяктагы конфетти алат, бул жактагы алманы алат, чөнтөккө салат, барат дагы берет. Көргөзбөй же, ана ыйлайт. Онан жашырып же дейт. Эми бул эмне кылат? Жашырып жеп атат да. Коррупцияга өзү эле үйрөтүп атабыз. Эртең карагандан кийин как раз ошо жашырып жей турган болот да. Ата-энеге эч нерсе бербейт. Көргөзбөй же ыйлайт депчи. Не бер? Бере турган нерсе толтура го. Тарбия бер, адеп бер, китеп бер, таалим бер.